1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 20 миңден ашуун жоокер аттанган болсо, алардын 4 миңден ашууну Баткен району жана Баткен шаарынан. Тилекке каршы 3028 жоокер аталарыбыз кан майдандан кайтпай калган. Алардын ысмын, алардын эрдигин түбөлүккө калтыруу максатында ысымдары дал ушул ардак тактага өчпөс, өлбөс болуп жазылып турат. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Улуу жеңиш майрамынын 78 жылдыгы Баткен облусунун Борбору Баткен шаарында чоң салтанат менен башталды. Шаар мэри, район акими жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн орун басары, мекеме ишканаларынын жетекчилеринин катышуусунда эстеликке гүл чамбарлар коюлду. Ата мекенди коргоп, элдин тынчтыгы, бейкуттугун сактап калууга, кашык каны калганча согушуп, кан майдандан кайтпай калган аталар үчүн 3 ирет ок чыгарылды. Баатырларды эскерүү максатында минуталык эскерүү болду. Баткен шаары жана район аймагында бүгүнкү күндө тилекке каршы улуу ата мекендик согуштун ардагерлери калбай калган. Ага карабастан өлбөс полк жүрүшүнө сүрөтүн көтөрүп катышууну каалаган 300гө жакын жаран чыккан. Алардын бири Чолпон Айым. Ал улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Муратов Турдубайдын жалгыз келини. Атамды бүгүн эскерип, жетекчилер ушундай майрам уюштуруп жаттыр. Чоң рахмат айтам үй-бүлөбүздүн атынан. Атама тазим кылып, Куран окутат экен. Ушуларга дуа кылып, ыраазычылыгын алайын деп келдим. Атама дайым башы издейип тазим кылабыз. Бул кишилер кан жанын аябай ушундай жыргалчылыкты алып келген. Ошондуктан буларга канча даңктасак, мактасак дагы арзыйт деп ойлойм. Ошондой эле согуш талаасына аттанган баатыр аталардын бири Ормош Сапаров ата. Анын мекенди коргоодогу эрдиктери тууралуу балдарына, неберелерине тынбай айтып берип турган. Баатыр атанын көзү өтсө да, келечек үчүн жасаган жеңиши эч качан унутулбайт. Тагам Сапаров, Ормош Сапарович 42-жылы согушка чакырылып, ошто биринчи эмени өтүп туруп, баягы летчик болгон. Истребителде болуп, ошо 42 жылдан 45 жылга чейин катышкан. Согуштан кийин жакшы келип, жерде иштеп жүргөн 87 жашында өттүлөр 2009-жылы. Эми тагам десек, бизге көп айтып берчү эле согушта болгон эмелерин, кандай согуш жүргөн, болгон, Берлинге чейин барганда, бүт бар немистерди кууп, ошо куугандарын айтып берсе, таң каласың, бул жактан борбор жүрдү дейт. Сени барып ошо кууп, барып жеңиш Берлинге чейин барып келген да. Бул менин чоң атам Абдуллаев сатып алды. Өчпөс полкко көтөрүп, сүрөтүн көтөрүп келдим майрамыңыздар менен. Облус аймагында согуш учурунда оорукта эмгектенген 90 ардагер бар. Алар үчүн мамлекет тарабынан жеңиш майрамын утурлай 15 000 сом акчалай жардам берилет. Башка учурда да ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп турат. 90 ардагери калган бүгүнкү күндө облус боюнча, анын ичинен 2-өсү Баткен шаарында. Бүгүнкү иш-чарабызга ушул Баткен району менен Баткен шаарынын ардагерлери катышууда. Мамлекет тарабынан буларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде ар бир жыл сайын бир жолку 15 000 сомдон акчалай компенсация берилди. Ал эми ай сайын берилүүчү компенсацияны булар жыл сайын өзүнүн деңгээлинде алып келишет. Ал эми бир жолу берилүүчү компенсация бул 15 000 сом болуп эсептелинет. Жеңиш майрамы колуна ардагерлердин сүрөтүн көтөрүп алган жакындардын жана жетекчилердин катышуусунда өлбөс полк жүрүшү менен коштолду. Майрам шаардын Борбордук көчөсүнөн Борбордук стадионго чейин өлбөс полк жүрүшү менен улантылды. Фарида Обайдуллаева, Абдырашид Саттаров, Алтын бешик жаңылыктары.